Боюнча. 4-нчү беренеде жашы жетелек адамдарды диний ишке тартууга тыюу салынат деп турат да. Жаш жетелек деген кайсы жаштан эсептелет бул? Мыйзам долбоорунда 18 деп көргөзүп кетип атабыз да. Бул жерде ачыктап кетиш керек. Улукбек Зулукарович, уруксат берсеңиз. Бул жерде диний ишмердүүлүккө, то есть вовлечение в религиозную деятельность деген понятие да булчу. То есть жумушка алууга, же болбосо бир как медресеге же болбосо мечитке кызматкер катары алууга деген мааниде кетип атат да. Негизинен ар бир адамдын укугу, ал жаш баласын, например, өзүнүн баласын кандай тарбиялайм десе, аны мечиттен, медреседен, различный курстардан өзүнүн көз карашына жараша эме кылса болот. Өзүнүн дин тутуусуна жараша. Биз ушул анда 4-нчү беренени биз толуктап жазып коюш керек. Себеби ушул беренени карманып жаш жетелек адамдарды диний ишке тартылды деп көптөгөн карама-каршылык болуп калышы мүмкүн. Биз так жазып коюш керек, өзүнүн ата энеси же болбосо ушундай дин боюнча өзүнүн баласына тарбия берүүгө же болбосо мына азыркы кээ бир учурларда көрүп атабыз биз, дааватка чыкканда ушу жаш балдар кошо чыгып атат. Бул кандай эсептелет? Диний ишке тартуу же негизинен дааватта вот сиз айтып аткан ушул гашк маселеси, бул же үймө кыдыруу маселеси негизинен эле тыюу салынып атат да бул жердечи. Ал жерге не то что жаш балдары менен өздөрү деле уже үймө кыдырып, үй тырктатмай ыкмасы жокко чыгарылып атат. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кирүүдө дин ишмерлеринин диний иши ошол менен токтотулуп турат дейт. Дин ишмерлери деп биз официалдуу молдолорду, имамдарды, муфтиятта иштегендерди айтабызбы же мындай кээде ошондой наамы жок, бирок жалпы коомчулукта мындай бир чоң сыйга ээ болуп, ошол кишини көп уккан адамдар бар да. Кандай критерий бул жерде? Жок, бул жерде сиз айткандай ошол официалдуу түрдө ошол муфтият, если ислам багытында болсо муфтияттын системасында иштегендер биринчиден. Анан экинчиден бул жерде 3-чү берененин 9-чу пунктунда дин ишмерлери деп түшүнүк берип кетип атабыз да. Ал кимдер кирет экенинчи ал категорияга. Анан ошол жерде атайын билими бар дин алымдары болуп калат да.